Италиялык улуу тенор Марио Ланца учурунда көптөгөн белгилүү ырчылардын, алардын арасында Элвис Пресли жана Муслим Магомаевдин кумири болгон деп айтылат. Ал эми Кыргыз Республикасынын эл артисти Керим Турапов бала кезинде улуу ырчынын үнүн угуп, таң калганын да, суктанганын да айтып, анын ырлар жыйнагы менен пластинканы таап алганым бул менин маңдайыма жазылган тагдыр дейт. Илгери патефон деген болор эле. Анты патефонду бурап алып анан кийин койсоң, карамында чоң пластинкалар болор эле. Ошондой бир пластинканы мен таап алганмын. Тапканда дагы аны тамдын башында, тамдын төбөсүндө чыгарып койгон жанагындай бир керек жок буюмдардын арасынан ошону таап алганмын. Анан кызыгып, буну эмне кылыш керек экен десек, бизде көрсө илгертен пайдаланып жүргөн патефон бар экен. Анан патефонду аягын чукулап, бул жагын чукулап отуруп, көрсө ийнеси жок экен. Ошондо мен ошол обычный баягы апаларыбыз колдонуп жүргөн ийненин учун сындырып туруп, тиягына чаптап, анан кийин койсом, ошол патефон иштеген да. Ошол кишини ошол баягы мен таап алган жанагы пластинкада бир ырчы укмушту даярдайт экен да. Мен атын да билбейм, ким экенин да билбейм, кабардар эмесмин. Бирок бир топ даалай жол ошол патефонду бурап алып ошол ырчыны көп уктум да. Кылымдарды карытып сапарылап, сансыз мезгил аккандай улуу булак. Кийин музыка дүйнөсүнө аралашкан соң ал улуу ырчы тууралуу маалымат алып, анын үнүнө тамшанып, андай талант бир жаралат. Ал менен классикалык музыкага болгон сүйүүмдүн пайда болушуна себепкер болду. Бүгүн да Марио Ланца менин кумирим дейт ал. Демек менин кумир туткан кишим ошол болду да, Марио Ланца деген болду. Албетте, андан башкалар дагы мен ушундай келип бир Италиядан чыккан ырчыны кумир тутуп алган эмнеси деп түшүнүп калышы мүмкүн. Бул деген искусство, бул өнөр, бул баягы вокалдык, профессионалдык жанрда чынында дүйнөнү дүңгүрөткөн укмуштуу ырчылар бар экен да. Ошолордун арасынан ушунчалык ошол кишини кызыгып укканымдын себебинен кээ бир учурда баягы музыковедтер же болбосо кээ бир чоң ырчылар, музыка баягы үндү, вокалды түшүнгөн кишилер көзүн жумуп туруп айтар эле да мага: "Сен үнүң Марио Ланцанын үнүнө окшош" деп. Анткени ушунчалык берилип угуп, ушунчалык кызыгып, ошол кишинин артынан түшүп алганмын. Ошол киши менин кумирим болду. Ал эми Марио Ланца 1921-жылдын 31 январында АКШнын байыркы Филадельфия шаарында жарыкка келген. Анын кооз вокалдык даремети көпчүлүктү суктандырган. Бишкектен ары караколго. Мен да караколго баратпайм бекен. Чогурат турбайсызбы? Белгилүү театр жана кино актеру Азиз Мурадилаев чыгармачылык жолду тандашына ата-энеси себеп болгон десек жаңылышпайбыз. Атасы актер Үсөн Мурадилаев, апасы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актриса Анара Сыдыгалиева. Ошентсе да чет өлкөлүк актерлордун тасмаларын калтырбай көрчүмүн дейт ал. Бала кезде ошо мода сыяктуу эле болуп аткан эл көргөндү эле көрчүбүз. Ошо Брюслинин кинолорун, боевиктерди көп көрчүбүз. Ал учурда эми азыркыдай аябай деле көп эмес болчу да фильмдер. Ошо видео салондор, эмелер аз болчу. Ошого жараша эле болчу. Биздин деле жана Советтер Союзу кезинде кичине чектелүү болчу кино тарап. Ушундай эмелер, чет мамлекеттин фильмдери деле өтө деле көп эмес болчу азыркыдай. Ошо Аль Пачино, Де Ниро, ушул актерлор өзгөчө жагат да. Негизи эле анан орустардан Вицин жагат аябай, Леонов, Смоктуновский деген актерлор мен үчүн эң бир кыйын актерлор деп эсептейм да. Көптөгөн тасмаларда ар түрдүү ролдорду жараткан Азиз Мурадилаев бүгүнкү күндө өзү да жаш актерлордун кумири. Аял затынын модасын төп тамырынан өзгөрткөн Коко Шанелди дизайнер болом деген көпчүлүк кумир тутушкан. Алардын арасында дизайнер, стилист Замира Молдошева да бар. Негизи өзүм башынан эле билчүмүн да мен дизайнер болом деп. Ошо менин кумирим Шанель болчу. Ал жөнүндө аябай көп информация чогултуп ушунчум да. Андан кийин эле эмнегедир эле жана
бир маалда бир ырдайм деп чыктым, бир мектепте окуп жүргөндө ырдайм деп чыктым. Ошол маалда Эдит Пиаф менен аябай кызыктым. Андан кийин врач болом деп чыктым. Ал мезгилде Мамбет Мамакеев менен аябай кызыгып чыктым да. Ошонун баарын тарыхын окуп, ал кумир деген эмне? Сен анын тарыхын окуйсуң, сен анын жашоосун изилдейсиң, сен анын баскан тураган келет, кийимин тураган келет дегендей. Бирок убакыттын өтүшү менен кумирлерим да өзгөрүп турду деген дизайнер бүгүнкү күндө америкалык ырчы Дженнифер Лопестин өзүн алып жүргөнүн жактырам дейт. Негизи эле көптөн бери эле менин кумирим Дженнифер Лопес. Эмне үчүн? Мен түшүндүрүп айтайын, себеби экөөбүздүн жашыбыз бир. Мен дагы ушул Дженнифер Лопесте болгум келет да. Ошондой анын эгер ал бийлесе, андан өткөн профессионал жок. Эгер ал киного тартылса, андан өткөн актриса жок. Эгер ал ырдаса, ырлар дагы аябай жакшы да. Өзүнүн таланты менен башкаларды шыктандырган атактуу инсандардын жакшы жагынан гана үлгү алып, кээде багытыбызды туура нукка өзгөртө алышыбыз мүмкүн. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакиев, Таң Маанай программасы.